мына жол жабылды, Благовещенко. Солдаттар өткөзбөйт атат. Солдаттар турат, наракта карантин медиктер турат, Благовещенканын центри. Сузак районунун аймагында өзгөчө кырдаал киргизилди. Бул тууралуу аталган райондун акимине таянып жергиликтүү басылмалар жазууда. Тактап айтканда, коронавирус учуру катталган Благовещенко жана Бостон айылындагы үй бүлөлөрдүн бири-бирине каттоосуна чектөө коюлуп, район боюнча үйдө тояш өткөрүүгө жана чогулууга тыюу салынды. Өзгөчө кырдаалдар учурунда төмөнкү чектөөлөр киргизилет. Өзгөчө кырдаал учурунда жалпы коомдук көзөмөлдү, мамлекеттик жана стратегиялык маанилүү объекттерди жана жалпы коомдук транспортты көзөмөлгө алууну күчөтүлөт. Адамдардын көп чогулуусуна алып келген массалык иш-чаралар өткөрүлбөйт. Сузак районунун аймагынан транспорттун бардык түрү менен чыгууга чектөө киргизилет. Сузактагы коронавирус катталган 2 айыл карантинге алынганын Facebook колдонуучусу Талгат Бакиев видео билдирүү аркылуу жарыялаган. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин маалыматына караганда, Кыргызстанда 18 мартка караган түнү ооруга катталган 3 киши аныкталды. Алар 70-62-42 жаштагы Сауд Арабиясынан умра сапарына барып келген эркек кишилер. Бул тууралуу коронавирустун алдын алуу штабынын 18 марттагы чукул жыйынында кабарланды. Азыр биз Благовещенко айылында турабыз. Бул жерге бул айыл карантинге кирген айыл. Пост коюлган. Чегарач, милиция кызматкерлери, тийиштүү кызматтардын бардыгы бул жерде 2 айылды тосуп турат. Азыр текшерүү жолу менен гана киргизилип атат. Унаалар. Албетте бул жерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Милиция кызматкерлери тарабынан буларга терең ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Азыркы учурда туура кабыл алышыбыз керек, бөлүмгө алдырбашыбыз керек. Баарыбыз туура мамиле жасап бири-бирибизге ынтымактап бул нерседен Кудай буйруса бул нерсени жеңебиз. Ишенебиз ал нерсеге. Ошол азыр бир аз абал тынч, жакшы, адамдар жүрөт, бирде-экиде корккондор болуш керек, бирок жакшысы азыр көчөгө чыкпай эле койгон жакшы. Адамдар балдары менен эшикте жүрүшөт. Могу жакта жаш балдар жүрөт, балдары мененчи ата-энелер. Буларга айтарыбыз ошол мындай жакшысы көчөгө чыкпай эле койгон жакшы да. Баймын неме кылган эле бираш. Ошол азыр мынакей бул жерде эскертүүлөрдү берип атышат. Маска тагып ал, колуң менен көрүшпө деген нерселер үстү милиция кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Бул жакшы, албетте. Кандайсыңар бар? Байман. Айта кетчү жагдай ошол эң башкысы эле ынтымактыкта болобу, түшүнүү менен мамиле жасайлы. Азыр бул айылда көчөдө жөн эле басып жүргөн балдар, жаш балдарды көрүп атабыз. Айтарыбыз ошол балдарыңыздарды үйүңүздөрдө кармасаңыздар, эгерде көчөдө ишиңиздер жок болсо көчөгө чыкпай эле койгон жакшы. Үйдө болгонуңуздар жакшы, баарыңыз жакшы. Азыр мына 2 ай карантинге алынган, бул жактарга ошо чектөө киргизилген. Таптакыр эле эч кандай кирип чыкканга болбойт эмес, кирип чыгып эле атышат. Негизи текшерүү менен бул текшерүү иштери жана ошондой эле түшүндүрүү иштери жүргүзүү бул жакшы эффект берет. Болгону аны коомчулук туура түшүнүп, жана айтып атпайбы, жеке гигиена деп атат, бири-бири менен көрүшпөгөндө маска тагуу, аны менен катары эле ошо антисептиктерди пайдалануу, мына ушул нерселерге биз терең көңүл бөлүшүбүз керек да. Азыр эми дүрбөлөңгө өтүшүп, кыйкырып, бакырып же там Кыргызстанда коронавирус чыгыптыр деп
ыйлактаганыбыз менен бул мындай эч кандай пайда бербейт. Себеби Өзбекстанда чыкты, Казакстанда чыкты, анан бизден аттап өтүп кетпейт да бул вирус. Бир күн келип сөзсүз чыгат болчу. Биз ошого даяр болушубуз керек. Паникага алдырбай, дүрбөлөңгө алдырбай, ынтымакта, мындайча айтканда, Японияны карап көрүңүздөр. Ошончо кыйроолордон кийин ынтымакта кайра бутуна турган. Эмне үчүн биз япондордон биз эмнебиз кеп? Бири-бирибизге түшүнүү менен мамиле жасасак, бири-бирибизге сый менен мамиле жасап түшүнсөк, мен ойлойм, бул нерседен сөзсүз түрдө чыгабыз. Анан мен дагы бир нерсени сиздерден суранып кетип элем, ушул жалган маалыматты таратууну токтотсок, эгерде такталбаган маалымат болсо, бербей эле коюңуздар, мейли ал сиздин WhatsApp-ыңызга келсин, мессенджериңизге келсин, ошол маалымат сизде токтоп калса, сиз ошол дүрбөлөңдүн алдын алганга өзүңүздүн салымыңызды кошкон болор элеңиз да. Рахмат. Нормально. Да. Нормально будет. Менен буларды да биз толук кандуу түшүрүп, баягы обследование кылып, эмелерин алганбыз. Анан келгенден баштап алар 12 мартта Саржадан келишкен Кыргызстанга. Ошонун баарын толуктап эпидемиологиялык кылып, ошондон бери биздин жерлерде биздин медициналык кызматкерлер аларды үйүндө көзөмөлдөп турушкан. Ошо 16 күндө ошол көзөмөлдөө учурунда Жалал-Абад областындагы Созак районунда Беловешенск айылында ошо Умрадан келген аялдын температурасы болуп, анан ошонун алкагында аларды больницага алып келип, ошолор менен чогуу бир маалда ошо 8 адамдын лаборатория анализге алып, аны Ошко жеткизип, Ошто алар дагы жазашып, ошо 3 адамга алар ушул коронавирусту берген. Аны тастыктоо үчүн келип түнү менен кечке чейин жазалып, анан ошол 2 лаборатория менен ушу биздин 3 адамда вирус бар деп такталды. Анан бул жерде силерде бүдөмүк болуш үчүн биздин лаборатория азыркы күндө Бишкекте, Ошто атайын бардык жагынан тастыкталган эл аралык деңгээлдеги бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюмунун аттестациясын алган жана Кыргызстандын эл аралык стандарты менен өткөн лабораторияларда иштейт. Дагы бир айтып кетишим, ушул биздин жасап аткан методиканын баары бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюмунун адистери менен атайын эксперттик оценка өткөн. Ошондуктан бул сценарийди биз бул коронавирус башталган менен случайга даярданып, бардык биздин саламаттык сактоо мекемелери, ошондой эле биргеликте бөлөк мамлекеттик органдар менен иш-чаралар кылып, ар кандай случайлардын моделдерин түзүп, алгоритм кылып, кээ бир баягы ученияларды өткөзгөнбүз. Сиздерге айтып кетишим керек, бүгүнкү күндө бизде бардык толук күч бар. Больницаларда керектүү резервдик койкалар, инфекциондук отделениялар резервде турат. Анын баары иштеп атат. Дары-дармектер больницаларда бар. Баары тең иштеп жатышат. Лабораторияларда толук кандуу реагенттер менен жана кесипкөй врачтар менен толук кандуу алар жетиштүү. Ошондуктан бизде ошондой иш болду. Анан сөзүм аягында мен айтып кетишим керек. Эң негизги сунуштар өзүңүздөр билгендей, бул биринчи паника. Менин оюмча элдер эч кандай паника болбош керек. Жана мен айтып кеттим, бул коронавирус деле кадимки эле инфекциялык оорулардындай түрүндөй эле аны менен күрөшүп жеңсе болот. Анын үлгүсүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кытайда кескин түрдө азайып, бүгүнкү күндө жаңы случайлар катталган жери жок. Анан айтып кетүүчү нерсе, эгерде сиздер ушундай жанакы
биз айтып аткан мамлекеттерде ушу катталган мамлекеттерден келсеңиздер же кандайдыр бир контакт болсоңуздар, анан жанакыдай клиникалык признактар болсо, дене табынын жогорулашу же жөтөл болсо, тез арада сиздер биздин медициналык кызматкерлерге кайрылышыңыз керек. Эч качан сыртка чыкпоо керек да, өзүңүздүн үйлөрүңүздө отдельный бир бөлмөгө жатып, врач келгенче күтүш керек. Калганын баарын уже медициналык кызматкерлер өзлөрүнүн атайын иштелген алгоритмдери бар, ошо менен иш алып барышат. Андан тышкары жеке ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабай, бул жерде тартип болуш керек. Тартип болсо көп нерсени жеңебиз. Акыркы бүткүл дүйнөнүн саламаттык сактоо уюмунун баалары боюнча Кытайдын жеңгенинин эң биринчи фактор жанакындай бөгөт, анан тартип болду да. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, үйдө чоңдон кичинекейге чейин баарыбыз деген колдорубузду сабын менен жууп, ошондой эле антисептиктер менен ар дайым колдонушубуз керек. Мүмкүнчүлүк болсо, эгер эч кандай бир зарыл болбосо, көп адамдар жүргөн жерге барбоого зарыл. Анан үйдүк режимди сактоо керек. Өзүңүздөр билгендей азыр бизде мектеп окуучулар дагы, жогорку окуу жайларында дагы азыр